Bir жағынан siz менен биз гана эмес, дүйнөдөгү көп элдер кыргыз менен сыймыктанат. Эсимде ошо 90 жылдардан берки 3 революция жөнүндө 8 жыл мурда Санкт-Петербургда ошол Путин, Раматылы Ислам Каримов, Назарбаевтар баары бул кыргыздар эмне булам революция жасай берет деп наалышканда, жарым жылдан кийин Путин эсине келип, араб республикаларындагы революциялар Кыргызстандан башталган деп керемет сөздү айтты. Ал эми Украина элинин чыган кызы Юлия Тимошенко ошол менин батьковщинамда 200 000 мүчө бар. Алардын ордуна 2 000 эле кыргыз болгондо мен могу арамы бийликтегилердин бүт баарын алып түшөм деген укмуш сөздөрү бар эле. Бул бир жагы. Биз кыргыз менен сыймыктанабыз. Кыргыздын Манастан бир руху менен. Экинчи жагы ошол 90 жылдан берги бул 3-чү президент болуп атат. Бүт кыргызды дүйнөгө шерменде кылып аткан. Акаев менен Бакиев жөнүндө айтпай эле коелу, булар чыккынчы болуп кетти. Кээ бирөөлөр өзүнүн улутун гана эмес, атын дагы өзгөртүп, миллиарддарын сактап калыш үчүн таптакыр адамдык касиеттен чыкты. Ал эми Атамбаевдин ордунда эмне кылыш керек эле? Бул тууганы менин баарын айтып койду. Ал айтыш керек эле. Мен мыйзамга баш ээ турган адаммын. Кылмыш иш козгойсуңарбы? Козгогула, барам. Бирок дагы сотто мен күнөөм жок деп далилдей алам. Акталып кетем. Эми акталып кете албаса дагы ошентип айтыш керек эле да. Бул Кыргызстанда ошондой бир батыштын бир сөзүн колдонуп парадокс пайда болду да. Миллиондогон жөнөкөй адамдар мыйзамды угат. Башы ел. Ал эми жанагы уурулардын көбү, чыккынчы болуп кеткендердин көбү. Бүгүн эми Атамбаев да ошолорго кошулуп атат, бул мыйзамга чыккынчылык кылып атат. Баш мыйзамга чыккынчылык кылып атат. Ал кече күнү эле ошо баш мыйзамдардын кепилдигин кармап турган киши болчу. Бүгүн эмне болду? Мен оюмча Кыргызда ошол 60-70-тен кийин Кудайдан тилейт. Кудай айнытпай нетпей алсаң дагы акыл эсим менен алып кет деп. Анан бул тууганым айткандай эмне чын эле ошол кой ташын бөлүп өзүнчө мамлекет кылып атат. Качанга чейин ошондой болуп отурат? Качанга чейин ондогон адамдарды ошондой кыйнайт? Менин түшүнүгүмдө ошол азыр мени коргойт деп Атамбаев токтоп аткандардын бери жагы 80-90% ал менин түшүнүгүмдө алардын жеке кызыкчылыгы бар. Бүкүн алмаз аларга алаканын жылытып ошон үчүн келип атат. Ал эми чын жүрөгү менен колдогондор өтө аз болот. Ошолордун арасында деле так бул элдей, мендей барыбызды ойлогондор бар. Бирок дагы баягы жердештик, туугандык, анан акча деген балекет бар да. Ошондуктан менин сунушум туугандар. Бүгүнкү могу талкууну кагазга түшүрүп, анан бир өкөй-үшөңөр барып, Алмаздын колуна тапшырыш керек. Токтот муну деп. Бул бир
қары жаштардан иір отырып түс сүйлөшүп кыргыздын эң байыртан берки келаткан улуу салты ошол аксакалдардан башка бул жерде абдан мыкты чыгаан чаарбаш жигиттер отурат. Татынакай чаарбаш кыздарыбыз отурат бул жерде. Андайларды укпаса анда өзү билсин. Ошондуктан менин оюмча менен силер телевидениеден чакырыпсыңар. Бул жерде журналисттер өтө аз экен. Эгерде макул десеңер, 3-4-өңөр ак пресстен де башка жактан чыгып, кенен кесир пресс-конференцияда бериш керек. Гезит, телевидение тигиндей мындайга. Бүгүнкү сөз Атамбаевга кеңеш катары. Эсиң барда этегиңди жаап. Эгерде алмастын акыл эси али боротоло түгөн элек болсо, анда угуш керек. Ошол мен бүгүнкү уюштуруп аткандарыңарды абдан колдойм. Баарыңарга жакшылык кааладым. Ал эми бул ушу айтып кеткен жанагы жогорку кеңештин чечими ал Атамбаев үчүн гана эмес. Ал өткөн кеткен келечек президенттердин бүт бардыгына тиешелүү. Эсимде ушул жерде бир топ отурасыңар, биз Кыргызстан демократиялык кыймылын уюштурганда 9 талап койгонбуз. Беки эсиңдеби? 9 талап койгонбуз. Бул тарыхый 9 талап болгон. Ошол тарыхый 9 талаптын бирөө Кыргызстанда бир дагы киши, анын ичинде президент дагы бөлүнүп, ыйык өзгөчө укукка ээ болбош керек. Мына кол тийбестик дегенди алыш керек деген талап болгон. Мына эми 19-20 жылдан кийин араң зорго ошондой заман келип атат. Мен оюмча Катардагы кыргыз менен президенттин көптөгө айырмачылык болбош керек. Мыйзамга бүт бардыгы бирдей баш ийиш керек. Рахмат.